Устаз ушу Египет өлкөсүндө көп жылдардан бери илим жолунда жүрөсүз да. Анан ушул маекти көргөндөн кийин мен дагы ушул устазга окшоп илим алсам экен, илим чөйрөсүнө барсам экен деген жаш муундар болушу мүмкүн да. Анан Саудовская Аравияга барып жүрүшөт, Иорданияга барып жүрүшөт, Египетте жүрөт. Деги эле айтсаңыз, устаз ошол жака барам деген илим талап кылуучу студенттерге бир кеңешиңизди айтсаңыз. Ал жакта ар кандай нерсе болушу мүмкүн, агымдар болушу мүмкүн, балким туура эмес багытка кетип калышы мүмкүн да. Ошол жака барам деген студенттерге бир кеңешиңизди айтсаңыз. Бактияр бейим, Кудай таалам ыраазы болсун. Сиз жөн эле бул жаатта эмгектенбестен канча деген чоң устаздарды эмгегин батасын алдыңыз. Ахмат Шариф устаз сизди мактап барды Египетке. Мындай адептүү бала көргөн эмесмин деп устаздар купулу толуп жүрөт да, Кудайым туура жолдон адаштырбасын. Сизди мына Уланбай экебиздин эмгектери чоң да Насаат медиа. Туура баамдап атасыз. Раматылык Чубак устаздын айткан сөзү бар да, ошол туура. Устазыбыздын сөзү бейиши болсун. Негизи Кыргызстаныбызда Кудайга шүгүр өтө чоң сүйүнүчтүү кабар бар. Аалымдарыбыз жеткиликтүү. Керектүү нерсени өтө чоң деңгээлге чейин бизде жетишип анан кетсе болот. Айтайын дегеним, Кыргызстандан окуп, ошол арабча муталаа дейт, кат сабатын өзүбүздүн өлкөбүздөн, өзүбүздүн табиятта кыйналбастан, ошол Кыргызстандан кат сабатын жоюп, арабчасын жетиштирип, грамматикасын, морфологиясын, синтаксис сарфын акылдап коет, балага жетик тилдерин окуп, фыкыхтан жок дегенде Мухтасар Лукаяны окуп жаттаса жакшы болот. Акыйдадан ошол керектүү китептер бар. Оштук чоң атабыз Бадул Амали, Акыйда Тахавия, Акаид Насафиянын матыны. Айтор башталгыч илимдерди жок дегенде ортоңку деңгээлге чейин ушул жерден каныктырып, бышып, жетилтип, өнүп өсүп туруп, анан устаздардын батасын алып четке чыкса, анын өзүндө антивирус болот. Анан ал ар кандай агымга кирип кетпейт. Ханафи мазхаб, Матуриди Ахли сунна вал жамаа акыйдасында ал чоң баягы мунун көчөтү туура эгилген себептен, арыгы туура чабылган себептен, пайдубалы туура курулган себептен ол адашып кетпейт. Антпесе бул жерден жаңы эч нерсе билбестен чыгып калса, мейли ошол эле биз окуп аткан Египет, Иордания, Саудия мамлекетине барып калса, анда катуу борон чапканда калып кетет. Туура багыттагы адамдар тозуп алса жакшы, анан өзгөчө исламга өтө бир, ар бир жамаат колдон келишинче аракет кылып атат. Алардын эмгегин четке какпайлы, бирок мындай кээде инсафтын чегарасын аттап өтүп, кызыл чегарага келип калган бир жамааттар бар да. Анан ошолорго кирип кете тургандай коркунуч болот. Ал өзүнүн эркиндигине деле, келечегине балта чабат, ал мамлекетке келсе деле жексур болот. Ал өзү ошол негизи эле коопсуздук маселеден сырткарыдагы элдин көкүрөгүн туура эмес суу менен, киргил суу менен уулап коет. Ошол себептен элден окуп, чоң устаздардан батасын алып, анан четке чыкканы жакшы. Өзгөчө ошол Египетте канча жылдан бери Ал-Азхар университетинин тарыхы бар, миң жылдык устаздар бар, кыргыздар барып калыптанып калган, билет, кимге барыш керек, барбаш керек. Иорданияда доктор Салах мисалы, ал жерге барса туура багытта. Саудияда мисалы ошол жерде Абдуали аке деген бар. Саид Багдаш устаз, Чубакстан устаз, Торик. Ошондой ишеничтүү адамдарды кармап барса адашпайт. Болбосо этиятташ керек. Бул жерден окуп жетишкени жакшы. Анан Бактияр бейим, уруксат бериңиз. Баягы суроом көп болуп кетпесин, бир кыстырма гана жооп катары. Кудайым буйрса, биз четте ушундай окуп атабыз. Пакистан, Индия, Иордания, Египетте да катуу балдар окутушат дүйнөнүн булуң бурчугунда. Максатыбыз ушул болуп атат, Кыргызстанда эле окутуп, күчтүү болуп, ал жерде барып экономикалык жактан кыйналбасын, ден соолугу кетпесин, бөгөткө учурап, мыкты жетиштирип окуталы балдарды. Балдар 1-2 жылга ашып кетсе, 2-3 жылга эле чоң профессорун алып, устаздардан гана илимин алып кайра келсе. Жаштыгын, ден соолугун кетирбес, анткени ал илимди бере турган абалды биз биякта камсыздап берсек, устаздар деген маселе бар да.